чындык нерсе. Анткени мен силердин деле кийип жүргөн кийимдерге көңүл бурбай элем, туурабы? Ошондой. Демек министрликтин отставкасын талап кыласыз, э? Видеодо көрүп атпайсыңарбы? Мен телефон доверияга кайра чалып атам. Ар кайсы телефондордон чалдым. Телефон довериягачы. Эмнеге килейген Министерство образования, билим берүү министерствосу, килейген билим берүү министерствосунун министри чыгып туруп, телефон доверия ушул деп туруп, анан ал телефон доверия көрдүңөр видеодо кимде экени белгисиз. Кийим алып барып атат ал телефон доверияны. Эмнеге телефон доверияны ошончо элдин үмүтүн неметип туруп телефон доверияны берип койсот ал иштебесе. Демек министрдин отставкасын талап кыласыз, жогоруда айтып өттүңүз, ошону кыласыз. Албетте кылат. Бир эле инцидентке байланыштуу буга чейинки Мен ойлойм ушул эле инцидент жетет депчи. Анткени министр ошол окуучулардын, ошол ата энелердин алдында жоопту. Мындай нерсени министр кылганга акысы жок. Телефон доверия деп туруп, ушул телефонго чалган, мен ушул телефондо байланышкам деп туруп, ал телефонго жооп бербей койгон. Эми өзүңөр эле билесиңер. Бул туура эмес нерсе, бул туура эмес көрүнүш. Мен журналист маалында да, депутат болгон маалында да бүт адамдарга жооп бергенге аракет кылам. Анткени мен ошон үчүн бергем, аманат кылып бергем мен өзүмдүн телефонумду. Мына мага жазган, мага чалган, мен силерге жооп бергенге аракет кылам деп. Анан кийин андай популисттик жөнүндө монтуп Кыргызстандын баарына телефон доверияны көрсөтүп коюп туруп, анан кийин жооп бербей койгон. Министерство немеге барсам, билим берүү министерствосу видеодон көрбөдүңөрбү? Билбейт телефон каякта экенин. Кана телефон кайсы жерде десем билбейт. Сиз барганда кеңешме болуп аткан экен. Болуп аткан болчу. Мен кеңешме бүт күчөктү ошол жерде күтүп турдум. Бүгүн видео опровержение чыгат. Менде бар видео. Биз ошол жерде күтүп атканбыз. Бүгүн видео опровержение чыгат. Ошондо жанагы адамдар Эрулан сүзө кирди, түртүп кирди, төөлөп кирди. Бул ар дайым мен артыман келаткан сөздөр да. Мен эч качан эч жерде сүзө кирбейм. Мен мыйзамга ылайык кирем кирген жериме и колуман келишинче күтүп турганга аракет кылам. Бирок адам күтүп атат, адам мындай сылык мамиле көрсөтүп атат деп туруп эле жанагындай иштерди кылып кабинетке кирип кайра чыгып 15-ө кирип 16-о чыгып концерт көрсөткөн бул туура эмес нерсе. Депутат элдин суроосу менен келет. Министерство болобу, каяка болот, кайсы жерге барат, депутат элдин суроосу менен барат. Мен аяка өзүмдүн суроом менен барган жокмун, мен аяка өзүмө эчтеке сураган жокмун. Мен элдин талабы менен ошол жерге бардым.